Assalamu alaikum, ардактуу көрөрмандар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мен Тивер шаарында турамын азыр. Бүгүн Тивер шаарына атайын тапшырма менен келдим. Кандай атайын тапшырма экенин айтам, достор. Күнөстүү Тивер шаары бүгүн мени абдан сонун тосуп алды. Тивер шаарында 88-90 жылдары Советтер Союзунун армиясынын катарында кызмат өтөгөнмүн, достор. Мактана турган нерселер абдан көп. Мына азыр Тивер шаарына келип түштүк. Мен 7:30-да поездден түштүм. Биздин берүүбүз абдан бөлөк-бөлөк болуп, бир нече бөлүктөрдөн турат. Анткени узун болуп калса көп адамдар көрбөй коюшу мүмкүн. Ошондуктан, достор, бир аз кыска кылып көбүрөөк берүүлөр болот. Азыр мен биз Тивер шаарынын борбор жагына жөнөйбүз. Азыр мен бир-эки остановканы жөнүндө атайын сиздер менен сүйлөшүп бассам деп ойлодум. Мына көрүлөчү, достор, аябай кооз ушундай шаарда. Бул жерде чиркөөсү бар экен. Ушунчалык кылып кооз салышкан. Ошентип, достор, биз Тивер шаарынын ички тарабына көздөй жолду баштадык. Биз азыр темир жол вокзалынан чыктык, достор. Мен кече күнү Санкт-Петербург шаарынан түнкү саат 2-де Петропавловский Москва деген поездге Ладожский вокзалдан отурдум. Анан саат 7:30-да, азыр мына 7-ден бир 40 мүнөт өтүп калды окшойт. Сумка жүктөрүмдү коюп чыгып, антип минткиче күн чыгып аябай сонун болуп турат. Мен абдан кыжалат болуп аттым эле ушул Тиверге барганда аба ырайы жакшы болсо экен деп. Кудайым ушул тилегимди кабыл кылып, аба ырайы сонун экен, достор. Мындай сонун аба ырайы аз эле болот. Азыр, достор, аркы бетке өтүп, анан остановкадан чыкпаймын автобуска. Бир-эки остановка басып туруп сүйлөшүп, анан ошону менен биздин бүгүнкү Тивер боюнча сүйлөшкөн биринчи берүүбүздү аяктайбыз дагы. Ошентип бөлөк-бөлөк болуп сиздер менен муну сразу эле интернетке жүктөй баштайм. Кийинкисин кайра тарта баштайбыз. Эми интернет кандай экен бул жерде көрөбүз, достор. Эгер күчтүүрөөк болуп жакшы алып берсе жакшы болчу. Бул остановка жанында тротуар жок экен, бирок тетиги жапжашыл болгон чөптөр менен бассак болот экен, достор. Ошону менен кетебиз. Айтмакчы, мен 2008 жылы Россияга жаңы келгенде бир жолу келип кеттим эле, өзүмдүн иштерим менен бияка. Ошондо бияктан трамвай жүрчү эле. Азыр мына трамвай жок болуп калыптыр. Трамвайдын изи. А сейчас трамвай не ходит, да, сюда? Спасибо. Трамвай не ходит, дейт. Ошол, достор, мына биз Тивер шаары 1135 жылы негизделген деп айтып жүрөт ушул тарых булактарында. 1135 жылы. Бул абдан өзүнүн тарыхы бар. Көптөгөн князьдар чыккан. Бул жерде музейлер бар. Афанасий Никитин деген саякатчыны уксаңыздар керек. Советтер Союзунун кезинде бизде география деген сабак болчу эле. Азыр барбы жокпу билбейм. Ошол география сабагында Афанасий Никитин деп бизде аябай көп окутуп эле. Азыркы кезде окутушпайбы билбейм. Ошол Афанасий Никитиндин да ушул жерде эстелиги бар. Ушул өрөөндөн болот ошол Афанасий. Достор, мына 1135 жылы негизделген бул шаар. 1931 жылдан 1990 жылга чейин, ошол мен кызмат кылып аяктаган жылдарга чейин бул жер Калинин деп аталган. Мен анда армияда Калининде кызмат кылып атам деп койчумун. Анда Тивер деп тарыхыйган аттарын угат элек, бирок шаар Калинин деп аталчу да. Анан дембилский альбомго дагы Калинин Ош деп жазуусу бар. Менин альбомум бар үйдө. Үйгө келсеңер көрсөтөм, достор. Ошол
Мактана турган нерселер көп. Ушул жакшы бир 6 бала ушул Калининге түшүп калдык азыркы Тверге. Шаардын борборунун өзүндө бул жерде абадан коргонуу ПВОнун Жуков атындагы академиясы бар да. Жалаң капитан, майор, командирлер окучу эле, ракетчиктер. Ошол полктун, ошол окуу жайдын академиянын атайын окууну камсыздандыра турган полк бар эле. Каяка алар окуш керек да, практически жанагы офицерлер. Ошолордун техникаларын окуу мезгилинде тейлеп, тигиндей мындай кылып тура турган ошол ал кезде Варшава келишими деп коет эле, чоң бир топ Советтер Союзунун тарапташ мамлекеттери Польша, Венгрия, ГДР, азыркы Германиянын жарымы, Монголия, Вьетнам, иши кылып дүйнөнүн жарымы ошол Варшава договорунда, Варшава келишиминде турчу. Ошол Варшава келишиминин офицерлери, өзүбүздүн Советтер Союзунун офицерлери бүт бардыгы ушул Твер шаарындагы ал кездеги Калининдеги ушул Георгий Константинович Жуков атындагы абадан коргонуунун жогорку академиясында окушкан да. Ушул жерден 2 жылбы ушундай окуудан өтүп, мен канча иностранецтерди көрдүм, канча эмени көрдүм. Дагы мактанып коеюн, ошончо өзбек балдар бар эле, палчандарыбыз, кыргыздар, түркмөн, ошолордун баардыгынын ичинен полк боюнча жалгыз мен сержант болуп командир отделения болгом да, аябай катаал, строгий час койчу, дедовщина жок. Ошол жерде баягы кичине мактанып койсоң, өзүң мотивация болуп көңүлүң көтөрүлүп калат го. Ошентип кичине мотивация берип коеюн, бакыт духуңу түшүрбө, иштер көп дегендей кылып. Азыр бүгүн биздин алдыбызда аябай көп иштер бар достор. Бияка келе турган эң негизги бир особый тапшырма. Кече күнү личкама бир жигит чыгыптыр. Бакыт байке, сиз азыр Москвага кетем деп атасыз. Өзүңүз дагы Тверде кызмат кылгансыз. Биз байкабаганыбыз менен биздин үстүбүздөн иликтөөлөрдү жүргүзүп, бул каерде окуган, бул каерде кызмат кылган деп ар бир сөзүбүздү илип койгон көрүүчүлөрүбүз бар экен да. Мени Тверде кызмат кылганымды билет экен. Анан сиз ошол Твергеден кирип Адахан Кимсанбаевич да ушул жерде окуган, баардыгын билесиздер. Ошол Адахан Кимсанбаевич окуган университетке барып, жанагы өткөн интернеттен чыкты эле. Университетти бүткөн белгилүү адамдардын тизмеси бар экен да. Анан ошол кандай, ошол жөнүндө дагы бир айтып, көрсөтүп, ошол университетти ушинтип бербейсизби деп суранып калды. Анан мага жага бербей калды. Мен өзүм кызмат кылып, өзү бир шылтоо таап келе албай жүрдүм эле достор. Анан макул деп Москванын жолунда, азыр мен Москвага кеттим, Москвадан ары Кыргызстанга кетем буюрса. Аябай карагылачы. Кудай биздин жолубузду ачып, сонун аба ырайы кылып ушундай учур менен кеттим. Ошол буюрса, азыр мен борбор жакка барып, анан университетти сураймын, Твер мамлекеттик университетинин. Анан ошол Адахан Кимсанбаевич мадымар окуган жагына барып, бүгүн окуу рабочий күн. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, сөзсүз ошол жерди көрсөтөмүн достор. Анан дагы өзүм армияда кызмат кылган час 03-133 деген аскердик бөлүк эле. Азыр деле интернет Википедияга киришип, любой адам 03-133 деп басса, 03-03-165 ошол биздин часыбыз бар, аябай белгилүү час болгон достор. Ошол өзүмдүн армияда кызмат кылган часымы көргүм келет. Көп кээде бир түшүңө кирип алат экен. Мен балдардан уктум, палчандардан, орус балдар менен сүйлөшүп турам да, ал жер уже көп биздин баягы жашаган казармалар баары жок болуп кеткен деп айтышты. Ошол часты дагы көрөбүз. Анан бул Твер шаары Волга дарыясынын боюнда достор. Мен азыр сумкамды 8 саатка камера храненияга киргиздим да, кабинкагачы. Эми 8 сааттын ичинде бүтөт турмун. Бул жерде теплоходдор жүрөт эле да. Биз армияда жүргөндө ошол теплоходдорго дагы чыгып, бир кичине круиз кылып койсок, эгер мүмкүнчүлүк болсо, силер дагы көрөт элеңер бул Тверди жакшылап. Бул Твер
Ошол мен кызмат кылган жылдары 88-90 Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деле ошол жылдары окугам. Мен бирок тилекке каршы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду жолуктурбай калыпмын да. Так биз кыргыздар жолугуп, пролетарка деген жагы бар. Же пролетарскаябы. Ошол жерде окушкан, иштеген биздин кыздарыбыз бар эле. Ат башыдан кыздар бар эле да. Анан Алайдан бир жигит бар эле. Алайлык жигиттин кыздардын аттарын да унутуп калдым. Алар менен ушунчалык ынтымак, бир туугандай болуп, майрамдарда печенье, булочка, лимонадтарын көтөрүп алып, байкуштар бир тууганын издегендей келишет эле да бизгечи. Анан биз дагы суббота, воскресенье жанакы увольненияга чыкканда ошолордукуна барат элек. Анан алар бизге тамак кылып берип, ушундай бир туугандык сезимдер бар эле да. Анан Ташкөмүр шаарынан Чолпон деген эжекебиз ушул жерде медсестра болуп иштейт эле. Экөөбүз мен отпускадан келатканда самолетто чогуу келгенбиз да. Чолпон эжеке, эгер сиз мени уккан болсоңуз, сизге салам. Кыскасы ошол Чолпон эжеме барып турчу элем. Отпускке теги увольнение суббота, воскресенье чыккандарда ал кыз бир Дагестанкабы, бир эме менен жашайт эле. Ошолордон бери баардык эсте мончоктой болуп тизилип, жүрөктүн тереңинде турат да. Мезгилдер өтсө дагы көп нерселер унутулбайт экен достор. Ошондой эстеликтер бар. Мына карагылачы, жапжашыл сонун шаарда. Тивер шаарында ошол кезде деле бир 450 миңдейби ушундай калк жашайт эле. Азыр деле 424-425 миңдин айланасында расмий. Биздин мындайча айтканда Бишкектин бир жарымынан азыраак калк жашаган шаарда, бирок аябай кооз. Анан кыргыздар көп бар дейт. Мен буйруса базарынан кыргыздарды тапканга аракеттенем, силерге көрсөтүп базарга келип калган дейт. Биздин мезгилде ошол айттым го, кыргыздар аз эле. Азыр эми Москвага 2 сааттык жерде бир кыргыздар бар эмиш дейт. Ошол кыргыздарды көрүүгө аракеттенебиз. Эгерде кыргыздар көрүп калган болсоңор, мага чалгыла, жолугуп сүйлөшөбүз. +7 904 638 7056 +7 904 638 7056 менин телефон номерим. Мен азыр эфирден кетемин дагы. Буну интернетке жүктөй баштаймын. Анан кийинки берүүлөрдү мындан кызыгыраак кылып сонун жерлерден тартамын. Азыр болсо ошол азыр эрте, биз 8 дагы эми боло элек болуш керек. Саатты карап көрөбүз го. Биз ошол университетти таап, биринчи ошол жакты бүтүрүп коюп, анан кийин калган круиздердин баарын бүтүрүшүбүз керек. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдук достор. Экрандан кетпей, мындан кийинки дагы бөлүктөрүн көрөбүз. Аман эсен бололук.